Саламатсыңарбы менин окуучуларым. Силерге жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры деген драмасын өтөбүз. Анда бүгүнкү сабакта силер Бексултан Жакиевдин өмүр чыгармачылыгы жана Атанын тагдыры драмасы тууралуу билесиңер. Ой жүгүртүп өз оюңарды айта аласыңар. Ата-энени сыйлоого, кадырына жетүүгө тарбияланып, каармандарга мүнөздөмө бере аласыңар. Бексултан Жакиев 1936 жылдын 16 январында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Бексултан Жакиев коомчулукка Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасы менен таанылган. Анын чыгармалары Мен кыял, Алтын аяк, Жүрөлүч жүрөк оорутпай, Жолугушуу, Өкүм, Күттүргөн жазда келер, Эртең жаңы жыл, Жаза, Саадап какты. Бексултан Жакиевдин айрым чыгармалары орус, казак, якут жана башка тилдерге которулган жана чет өлкөлөрдүн театрларында коюлууда. Ал Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын, Казакстандын Төлөгөн Айбергенов жана Жамбыл Жабаев атындагы эл аралык сыйлыктарынын ээси болгон. Ошондой эле 3-чү даражадагы Манас ордендери, даңк, Казакстан Республикасынын Астана медалдары менен сыйланган. Атанын тагдыры драмасы. Катышуучулар: Акылбек 62-72 жаштарда, Уулжан кемпири, Зуура алардын келини 25-38 жаштарда, Жеңишбек Абышка кемпирдин небереси, Зууранын уулу 6-13 жашта, Бурул Зууранын жеңеси 35-42 жаштарда, Шаршеке Мугалим, Оңолкан Зууранын кайненеси, Бошкой анын уулу, Зууранын кийинки күйөөсү, Сапай, Борбок, балдар, Жеңишбектин классташтары. Драма согуштан кийин кайтпай калган Болотбек уулунун караанын күтүп үмүт менен жашаган Акылбек карыянын тагдырын, толонууларын, муңун баяндайт. Жесир калган келини, атасын көрбөй калган небереси Жеңишбек чоң атасы үчүн өзүнчө медер тирек эле. 4 күн. Атанын тагдыры Бексултан Жакиев 4 күндө жазып бүтүргөн. Аны автор студент кезинде күнү түнү уктабай жаратканын айтат. 21 жаш. Чыгарманы жазганда Бексултан Жакиев 21 жашта болгон. Пьеса биринчи коюлушу менен эле көрүүчүлөр тарабынан абдан жакшы кабыл алынган. Театрларда аншлаг болуп, ал эми бул чыгарманын жаралышына кыргыз драматургиясында эң чоң окуя, ири бурулуш учурга айланган. Прототиптер. Автор драмага киришкенден тарта чоң атасы Айбийирдин образын тарта баштагандыгын, анын бир катар сөздөрү чыгармага өзүнөн өзү эле кирип кеткендигин айтат. Ал эми Жеңишбектин прототиби иниси Имаш. Ал кадимки турмуштагы каарман, учурда 70тен ашып калды. 63 жыл илгери Атанын тагдыры драмасы 1957 жылы жазылып, ал эми премьерасы 1960 жылдын 3-сентябрында болгон. Башкы каармандардын бири Жеңишбектин ролин театрдын жаш артисттери Искра Райымкулова менен Райма Абдубачаева ойногон. Анткени Жеңишбектин ролуна ылайыктуу эркек балдардан актерлор табылбай койгон. Кыргызстандагы эң көп коюлган спектакль 2003 жылы март айында 1000 жолу коюлган. Ал эми Казакстандагы театрларда 300дөн ашык ирет көрсөтүлгөн. Бир нече тилдерде сүйлөгөн Атанын тагдыры. Чыгарма казак, түркмөн, тажик жана корей тилдерине которулган. Ал тургай Казакстандагы Корей театры спектакльди Фрунзе шаарына да алып келип коюп кеткен. Андан сырткары Казакстандын бардык театрларында коюлган. Ошондой эле Түркмөнстан, Тажикстандагы театр сүйүүчүлөргө тартууланган. Ал эми орусча котормосу авторго жакпагандыктан ошол боюнча бул тилде коюлбай калган. Атанын тагдыры 4 көчөгөлүү драма. Драма согуш бүткөндөн кийинки жылдарды чагылдырган. Окуя Акылбектин үйүндө өтөт. Акылбектин жалгыз баласы Болотбек улуу ата мекендик согушта көз жумган. Анын артында жалгыз туяк Жеңишбек деген баласы калган. Болотбегинен ажыраган Зуура кан жутуп араң жүргөндө төркүнүнөн жеңеси келип: "Кызыбыз Болотбектей теңин тапканга жетине албай сүйүнгөнбүз. Бирок тагдыр экен, бул согуш аны арабыздан алып кетти. Согушка кеткен боюнча ал кайра айланып туурuna
конбой калды. Эми кызыбызды алып кетели деп Зуураны алып кетет. Зуура Жеңишбекти кошо алып кеткиси келген, бирок ал чоң атасында калат. Көп өтпөй Зуура турмушка чыгат. Баласы Жеңишбекти сагынып буса болот. Акылбек болсо уулу Болотбектин өлгөнүнө ишенбейт. Күн сайын аны күтүп, пристанга жол тосуп бара берет. Балдар, силер Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасы жөнүндө маалымат алдыңар. Эми балдар чыгарманын калган бөлүгүн өзүңөр окуйт деген ишеничтемин. Анда силерге төмөндөгүдөй тапшырма. Биринчи, төмөнкү таблицаны толтуруп, Акылбек менен Оңгулкандагы адамдык сапаттарды салыштырып мүнөздөгүлө. Экинчи, Оңгулкан жана Зууранын мүнөздөрүн салыштырып төмөндөгү таблицаны толтургула. Кийинки тапшырма, Жеңишбекке мүнөздөмө бергиле. Жеңишбек кандай бала? Мына ушул тапшырмаларды аткарып, мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар. Мен силерге ишенем. Көрүшкөнчө.
көп өтпөй турмушка чыгат. Баласы Жеңишбекти сагынып куса болот. Акылбек болсо уулу Болотбектин өлгөнүнө ишенбейт. Күн сайын аны күтүп, пристанга жол тосуп бара берет. Балдар, силер Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасы жөнүндө кыскача маалымат алдыңар. Драманын калган бөлүгүн эми өзүңөр түшүнүп окуганга аракет кылгыла. Анда силерге төмөндөгүдөй тапшырма. Мына ушул тапшырмаларды жазып, аткарып мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар. Анда эмесе сабак бүттү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.